Жөнөкөй бөлчөктөр темасынан кийинки эле карала турган тема бизде ондук бөлчөктөр темасы деп аталат. Бизге мындай болгон маселе туюнтма берилсин дейли, бул туюнтманы кандай чыгарабыз? Албетте мектеп программасында ондук бөлчөктөрдү бөлүүнү жана көбөйтүүнү үйрөтөт. Бул маселеге жок дегенде 1,5 минутта бериле турган болсо, биз бул маселени чыгарып жетишпей калабыз. Анткени бул жерде биз жөнөкөйлөтүү жолу менен андан соң жообун табышыбыз керек. Анда мен ар бир бөлчөктү жөнөкөйлөтүшүм керек экен. 0,8 бөлүнгөн 0,5 дейт. Бул бөлчөктөрдө, ондук бөлчөктөрдө үтүрдөн кутулуш үчүн мен кандайдыр бир санга көбөйтүп салсам болот. Мисалы 10го, 100гө жана 1000ге. Бул жерде эң кичинекей санды карайлы. Эң кичинекей сан 0,105. Демек мен бул бөлчөктүн алымындагы бөлүмүндагы 100гө көбөйтүп салсам болот экен. 0,8 көбөйтүлгөн 100 жана 100. Эми бул жерден 100гө көбөйтүп жатканда 2 үтүргө жылдырабыз, канча 0 болсо ошончо үтүргө жылдырабыз. Бул жерде 100дө 2 0, демек 2 үтүргө жылдырабыз, бизде бөлүмүндө 5 калат. 0,8ди 100гө көбөйткөндө 2 үтүргө жылдырабыз да 0ду кошобуз. Анда 80 болуп калат. 80ди 5ке бөлө турган болсок, 16 деген жоопту алабыз. Демек чындыгында 0,8ди 0,105ке бөлсөк 16 деген жооп чыгат экен. Экинчиси 0,100дөн 1 бөлүнгөн 0,1000ден 2 экен. Муну биз эң кичинекей санды табалы. 0,1000ден 2 албетте эң кичинекей сан. Демек бул жерде биз 1000ге көбөйтсөк болот экен. Анда 0,1000ден 2 0,100дөн 1 көбөйтүлгөн 1000 бөлүнгөн 1000. Жогоруда айткандай эле 3 үтүргө жылдырат экенбиз, анткени бул жерде 3 нолда. 0,1000ден 2ни 3 үтүргө жылдырсак, биз 2 деген жоопту алабыз. Ал эми 0,100дөн 1ди 3 үтүргө жылдырсак, бул жерге үтүрүбүз кетет да 0 кошулуп калат. Анда 10 деген санды алабыз. 10ду 2ге бөлсөк 5 болуп калат. Биз ошентип экинчи бөлчөктү да жөнөкөйлөттүк. Акыркы бизде 3-чү бөлчөк калды. 3-чү бөлчөктү жазайын. 1,100дөн 4 бөлүнгөн 0,100дөн 26 барабар. Бул жерде кичинекей саны 0,100дөн 26, бирок кичинекей санды табуунун айырмасы жок. Анткени экөө тең эле окшош сандар. Бул эсептелгендиктен мен 100гө эле көбөйтө берсем болот экен. Барабар. 2 үтүргө жылдырабыз. 104 деген жоопту алабыз. Бул жерден 2 үтүргө жылдырып 26 деген жоопту алабыз. 104тү 26га бөлө турган болсок, 4 деген жооп чыгат. Эми бул жерден ар биринин ордуна коелу. 0,8 бөлүнгөн 0,100дөн 5 бизде 16 чыкты. Кемүү белгисин коеюн. 0,100дөн 1 бөлүнгөн 0,1000ден 2 бизде 5 чыкты. Кемитилген 5. Кошулган 1,100дөн 4 бөлүнгөн 0,100дөн 26 4 чыкты. Кошулган 4. Эми бул амалдарды аткара турган болсок 16дан 5ти кемитебиз 11, 4тү кошобуз 15 деген жооп чыгат. Ал эми 15 деген жооп бизде жооптордун ичинде берилген. Ал Б вариантында жазылган. Демек жооптор баракчасында биз Б вариантын белгилешибиз керек экен.